Ысыкөл облусуна Балыкчы шаарына келип отурабыз. Биз бул Ысыкөлгө 5 жыл мурун келгенбиз, теплица менен. 20 сотуктан 25 тонна. 20 сотуктан былтыр 25 тонна алганбыз. Ушул теплицадан, Ошондо 1 жылда канча тонна алды? 1 жылда грубо айтсак, 50 тоннанын тегерегинде алса болот 20 сотуктан. Ушундай таштак да, көлдүн север жагы. Бүт топуракта жаңы жерден алып келип атышпайбы? Расход кандай болду? Ушул биринчи теплицаны куруп атканда. Биринчи теплицаны урганда где-то 17 000 доллар кетти. Эң чоң чыгымыңардын кайсынысы бир оор болду аябай? Шамалдын шаары деп билебиз да, шамал аябай жүрөт да. Мондайды алып туруп ушул конструкция теплицаларды кулатып салып, эметип салган күндөр болгон жокпу же? Шамалдан эскирип кетет пленка. Буну деген ошондой турса көрмөй кыймылдабай турат. Биринчи жолу кирген киши эчтеке билбейт. Качан эгет, кантип эгет, эмне дары берет. Наш водитель должен забрать его, как я поняла. Ну, он уже выехал в пути. Силерде азыркы учурда канча кардарыңар бар мындай обслуживать этип аткан, активный иштеп аткандар? Кайсы малдан кайсы малга чейин расход болуп атат, кайсы малдан уже пулга чыгат? Таштак жер. Бул жарабайт да, бул жерге бир нерсе өстүргөндө болбойт мекен. Силерге керектүү нерселерди дагы даярданганга даярбыз. Саламатсыңарбы, урматтуу мекендештер, урматтуу дыйкандар. AgriLife KG YouTube каналынын командасы менен бүгүн биз Ысыкөл облусуна Балыкчы шаарына келип отурабыз. Билесиздер, бул жерде шамал, дайыма шамал болуп турат. Азыр кичине басылып калган учуру. Биз келгенде аябай шамал катуу болуп атты. Анан бул жерде ошо бизнес, теплица, күнөскана бизнеси кандай болуп атат, эмне өстүрүп атат, ошол жөнүндө маалымат берели сиздерге. Өткөн чагылышта таанышкансыздар, билесиздер, биз Айза дайым менен сиздерге бир нече суроого жооп алганбыз. Бүгүн дагы көп кызык суроолор болот. Саламатсыңарбы? Саламатсыңарбы, урматтуу дыйкандар. Бүгүн ушул Айза дайым менен сиздерге бияк жагы бир 2-3 километр окшойт, көл. Ооба. Ушу 2-3 километр мынакей ортодо трасса турат. Трассадан жакын эле жерде теплицалар жайгашыптыр. Азыр еще сиздерге дрон менен үстүнөн учуруп көрсөтөбүз. Бул жерде 2 теплица жайгашыптыр. Бияк бетинде дагы бир теплица жайгашкан экен. Келди, эми ушул теплицалар боюнча айтып бериңиздер, канча жылдан бери ушу баштап келдиңер? Помидорду кандай өстүрүп атасыңар, бадыраңды өстүрүп келдиңер, ошону айтып берсеңиз. Биз бул Ысыкөлгө 5 жыл мурун келгенбиз, теплица менен. Биринчи теплицаны 5 жыл мурун салынган, 10 сотиктен баштаганбыз. Анан деген көп эксперимент кылдык. Көлдүн погодасына кара, качан эгиш керек, качан кайсы убакта 2 сезон кыла алабыз бул көлдүн погодасына жараша. Ошентип келип, анан вот былтырдан баштап теплицалар көбөйүп баштады. Бул Балыкчы шаарында, анан южный берегде, аркы жакта. Теплицалар салынып келе жатат. Бул жакта былтыр 20 сотик теплица бар эле. Помидор эккенбиз. 25 тонна помидор алдык 20 сотиктен. Анда кичине меселелер менен быйыл буюрса 30-35 тонна 20 сотиктен алганга ниеттенип турабыз. 20 сотиктен 25 тонна. 20 сотиктен былтыр 25 тонна алганбыз. Ушул теплицадан, Ушул ооба. Бунун эскисинен бул быйыл жаңы салынды, биринчи. Бул да 20 сотик. Бул да 20 сотик. Бул эскисинен былтыр 25 тонна помидор алганбыз. Быйыл 30-35 тоннага деп план койдук, ооба, буюрса. Кудай буйрса, Кудайдын Алла Тааланын буйругу менен да бул дагы. Ошол жемишке, ошол ийгиликке жеткиле. Анткени деген бул көлдө бул чоң ийгилик болот болуш керек деп ойлойм да. Анткени эми мурунку видеолордо биз тартканбыз, ошо дыйкандар менен 1 гектар жерден 20 тоннанын тегерегинде эле алган дыйкандар, 25 тоннаны алган дыйкандар бар экен да. Ошондой маалыматыбыз бар. 20 сотуктан 25 тонна алыш бул деген чоң ийгилик да. Эгер 30 тонна жеткизсеңер, анын үстүнө да кайсы малда бышып атат эми?
августтун аягында, сентябрдын башында бышып баштайт помидорлор. Ноябрдын аягына чейин, декабрдагы сатса болот, январьдагы сатса болот. Это басына карап сатабыз да, биз помидор тура берет, бышкан боюнча. Только ценасын күтүп турабыз. Басын күтүп турабыз. Кайсы убакта көп болгонун. Ошондо Айзадайым, мындан аркы теплица деп атпайсыңарбы? Ооба. 20 сотук курганда ошо 2 жыл мурун куруп бергенсиңер, туурабы? Былтыр, 1 жыл мурун. 1 жыл мурун. И 1 сезон уже түшүм алып көрдү. 2 сезон түшүм алды. Азыр 3-чү сезон эгип атат. Былтыр июндун башында бүткөнбүз бул теплицаны. Анан жайында эктик, кышында эктик. Ошондон 2 сезон. Ошондо 1 жылда канча тонна алды? 1 жылда грубо айтсак, бир 50 тоннанын тегерегинде алса болот, 20 сотиктен. 20 сотуктан 50 тонна помидор алды. Эми баалары биякта көлдө ошол эле да, туурабы? Ошондой эле. Баалары ооба. Орто эсеп менен былтыр орто эсеп менен 1 килограмм помидорду $1 сатылды. $1. Орто эсеп менен, 80 сом, 85 сом. 85 сом болчу былтыр. Орто эсеп менен эсептегенде деле кандай сом жакшы чыгып атат. Математикасын эсептеп аласыздар, урматтуу көрүүчүлөр. Биякта прибыль жакшы экен да. Анан давайте эмен айтып берели дыйкандарга. Расход кандай болду? Ушул биринчи теплицаны куруп атканда. Биринчи теплицаны курганда где-то $17,000 кетти. Быйыл темирлер кымбаттады, к сожалению. Быйыл $20,000 кетти, 20 сотикке. Быйыл $20,000 кетти. $3,000 разница болуп. Жылдан жылга эми өсүп атат да, материал, пленкалар, темир-тезектер. Мен ошол жанагы силердин ушул тажрыйбаңарды айткым келип атат да, сурагым келип атат, тактагым келип атат. 5 жыл бою ушинтип тестировать этип келиптирсиңер да. Тест жүргүзүп, кандай канчалык багандан убакыттан тышкары силер банкрот болдуңар, көп чыгым болду. Банкрот болдук. Ушул бир эң чоң чыгымыңардын кайсынысы бир оор болду аябай? Эң чоң чыгымыбыздын бизден көчөт бул жакка ташып алып келип аттык. Көчөт ташып алып келип, анан кайра ал көчөттү жулганга туура келип калат. Болбой калат, өспөй калат. Эмне дегенде погода муздак үшүп кетет. Отоплениясы жок малды качан табабыз деп ошону карадык. Ошондон да көп кетти. Ошондо үшүп кетип атты көбүнчө. Үшүп кетип атты ооба көбүнчө. Потому что отопление башында коюлчу эмес да теплицаларга. Андан кийин ошонун баары биздин өзүбүздүн чөнтөктөн чыгып атты. Биз главное, чтобы заинтересовать көлдүк байкелерди теплица салганга. Көлдө ошо теплица менин мисалы үчүн маалыматым жок да. Көлдө кандай ушу тепличный бизнес өнүгүп атабы? Буюрса былтыртан баштап азыр элдер көп кызыгып баштады бул теплицага. Анткени көрүп атат да, көп кишилер бияка келип атат, теплицаларды көрүп атат. Бул жакта айтып берип атышат, мына мынча тонна саттым мен, мынча акчадан саттым депчи. Анан баарын кызыктырат да, главныйчы. Ошону бияктан өзүлөрүнүн теплицанын ээлери аябай көп кызыктырган учурлар көп болуп атат. Анткени эшиктен көрүп келгенде теплицаларды булар айтып берип атышат да. Вот, помидор боюнча айта кетсем, бул помидорду Ысык Көл областында биз биринчи жолу теплицада өстүрдүк. Мурун бадыраңдарды экчикен, бирок көлдө теплица өтө аз болчу. Эмес, объем боюнча 1-2 сотик максимум. Бир үйдө теплица. Ал производственныйга жарабайт. Азыр болсо, вот көлдө бадыраң помидор эгип атабыз. Көлдүн өзүнө да жетет, көлдөн да алышат и плюс Бишкекке апарып сатышат. Көлдүн сапаты жакшы болот. Мен өткөн чыгармада айтып кеттим эле. 8-15 тоннанын арасы депчи, Бишкекте болгон 8-12 тонна алат, 10 сотиктен. Бул жакта алган болсо 12ден 17-18ге чейин алат, 10 сотиктен. Бул жакта климаты туура келип атат. Климаты да, ыңгайлуу. Күн нуру жакшы тиет атабы? Күндүн нуру да жакшы, погоданы да жакшы. Бишкектегидей өтө ысык эмес. Ошондон бияктын помидор ошо ысыкты да жакшы жаман көрөбү? Ысык аябай өтө ысык. Өтө ысыкты да жаман көрөт, өтө муздакты да жаман көрөт. Бул балыкчы шаары биз Шамалдын шаары деп билебиз да, шамал аябай жүрөт да. Мондой алып туруп ушул конструкция теплицаларды кулатып салып, эметип салган күндөр болгон жокпу же? Жок, болгон жок.
шүгүр. Шүгүр. Силер курганда мындай жакшы эле шамалга чыдамдуу болуп турат да. Бул теплицанын негизи конструкциясы Анталия шаарынан келет. Анталия шаарында балыкчыдан да көп шамалдар болот, катуу шамалдар. Ошого даяныктуу деп именно ошол убактан келген теплица. Так что бул конструкциясынан коркпой деле койсо болот. Жыгылып калып. Жакшы. Ооба. Куруп берет экенсиңер да. Могу көлдүн себери болуп атпайбы? Ушундай таштак да, көлдүн себер жагы. Бүт топуракты жаңы жерден алып келип атышпайбы? Башка жер, ушундай айтпайсыңар, Бүт жерге ооба. Ошо топурак өзүлөр ташып келип атты. Топуракты атайын жанагындай специальный торштор менен эмелер менен аралаштырып келип атасыңар да турабы? Жок. Жийилип жөн эле. Ак топурак, кара Ак топуракка аралаштырып эле. Момундай эмелерин дополнительно башка теплицалардан айырмаланганда момундай троспу эмне булар? Обычный ремень жанагы сатылат го базарда эле. Буну эмнеге койдуңар? Пленка деген ылдый түшүргөндө мынтип шарктай берет да, бул пленкаларчы кармалбай турат да шамалдан. Эскирип кетет пленка. Буну деген ошондой турса көрүнөр, кыймылдабай турат. Шаарда мындайларды колдонгон жоксуң? Колдондук. Баарында эле бар. Пленка бат эскирип кетпеш үчүн. Эми Айзадайым, мен түшүнүгүм боюнча, эгер силер 5 жылдан бери ушу тажрыйба жыйнап келсеңиздер, көп кишилер ушундай көп опыту жок болуп, билими жок болгон нерселердин баарын топтурсуздар. Эми ушуну деген биздин дыйкандар менен бөлүшөсүздөр, туурабы? Туура. Бул деген эми жөн эле китепти окуп алып эле жасабай эле өзүңөр чоң чыгым жасап, убакыт ушунча 5 жыл деле оңой эмес. 5 жыл деген эмне деген убакытта ичинде 10 сезон болуп атабы? Ооба. Ошонун ичинде эмне деген чыгым болду, ошонун негизинде көп эле тажрыйба жыйнаптыр Айзадайым. Анан эми теплица кургандан негизи тепличный бизнес өнүксө жакшы болот эле. Биз кыргыздар деле биз деле үйрөнсөк жакшы болмок. Баягы бир эле жайында эле открытый грунт деп коебуз го. Открытый грунттан эле түшүм алабыз, анан кийин кышы менен жатабыз да. Эгер кышы жай түшүм алып бизнес кылып өнүксөк аябай жакшы болмок. Ушундай сиздер адистер жардам бергиңиздер биздин дыйкандарга. Дыйкандар, урматтуу дыйкандар, сиздер телефондор жазып коебуз, Айзадайымга чалгыла. Любой убакта суроолорго жооп берет. Анан ушундай теплицага коркпой эле кура берсеңиздер болот. Силер дагы бир толуктай турган нерселериңер барбы? Кошумчалап ушу көлдө эмнени толуктай аласыңар? Кандай, мисалы үчүн могул хозяины, например, эмне деген наблюденияларды кылды, эмне деген өзгөчөлүктөрдү айтты силерге? Бул, например, бул жактын ээси, теплицалардын ээси биринчи теплицаны салды. Андан кийин экинчи теплицаны сразу баштайм деди. Анткени деди, мен сразу акчасын чыгарып алдым теплицамдын, плюска кирдим. Сразу дегенде кайсы убакыт болот эле? Бир сезондон кийин. 6 айдан кийин. Ну, акча 4 ай, 3 айдан кийин түшүп баштайт. Буюрса 1,5 айда сизде да чакырам бул жака, бул помидорлордун көрсөткөнгө результатын кандай болуп өсүп чыкты деп. Анткени булар жаңы эле экилди. Бул ушу аркы теплицанын хозяины ушул бир сезондо акчасын чыгарар менен экинчисине кызыккан экен да салам да. Кызыккан, ооба. Анан сразу жазында баштады, ал жакта 2 сезон иштетти. Азыр ал жакта 3-чү сезон. Негизи биз баарын айтып келатабыз, азыр көлдүк байкелердин баарына кызыккандарга. Көлдө цель көп теплица салыш үчүн. Көлдө жумуш жок, по сезонно эле жумуштар болгондуктан дыйкандарга өтө оор болот. Например, биз азыр байкагандай быйыл абрикостун баары үшүп кетти. Алма бактын көбү үшүп кетти. Эми бул илгерки проблема да бул. Ошо илгерки проблема. Мына акчасы качан табылат, 5 жылдагы күтөмбү, быйыл үшүйбү, үшүбөйбү дебей, теплица менен иштегенде вот сразу бат-баттан акчасын таап алып, бат-баттан улантып кете бергенге жакшы. Кызыккан адамдарга, дыйкандарга. Мына бул хозяин байке көрдү, сразу салам деди, жазында баштады, биринчи сезонго жетишти эккенге. Потому что айтты, мындай бизнес жок деди. Мен канча иш менен иштеп жүрдүм, бирок ушунчалык бат акча табылган жок. Жакшы экен да. Эгер бир теплицаны куруп туруп жакшы пайдалуу болбосо, прибыль албаса, адам экинчи теплицаны курмак беле. Значит, жакшы болот да. Жакты. Жана деген стористерден, Инстаграмдан көрсөттүңөр.
момундай тим эле жалбырагы жок помидор, жалаң помидор өскөн сорт ушул да. Ооба, ушул сорт. Ошондой түшүм алынып атат ошоктан, Ошондой. Баягы өткөн чыгарылышта биз урматтуу дыйкандар белгилей кетели, өткөн чыгарылышта ал башка сорт болуп түшкөн, башка түшүмү кичине башкача көрсөткүчтөр көрсөткөн да. Эми бул жерде мынакей чакырам деп атат, Айзат айым бир 2-3 айдан кийин. Же 1,5 айдан кийин. 1,5 айдан кийин эле мынакей көрсөтөм дейт. Кандай Кудай буйрса, урматтуу дыйкандар, урматтуу көрүүчүлөр, келечекте ушундай теплица деп курам иштейм дегендер ой болуп атса деле катталып коюңуздар. Анан ушинтип дагы биз сериялар чыгарып туралы. Биз бир гана азыр мынакей ушул отурулуп аткан жерин көрдүңөр, жаңы отурулуптур. Бир гана отурулганын көрсөтпөйбүз. Мунун бышып аткан кезин да көрсөтөбүз, результатын да көрсөтөбүз. Ооба. Ошентели. Буюрса ооба көрсөтөбүз. Азыр мен деген могу ушул эки теплицанын жанында дагы, ар жагында дагы бир теплицаны көрдүм. Ошол жака барып, ошоктан дагы салынды, азыр 20 сотик болуп салынды. Ал экинчи сезон кышында салып бүттүк, биз марттын башында салып бүттүк. Ал байке январдын ортолорунда баштаганбыз ал теплицаны. Февралдын 22-леринде бүтүрдү, эгип койду биринчи сезондукун. Азыр экинчи сезон помидор экти. Аяктан да уже түшүм алып койгон туурабы? Ал бир жолу түшүм алды, ооба. Биз мына ошо кошуна теплицага кирип отурабыз. Бул жерден экинчи сезон түшүм алган, 2 сезон түшүм алган. Биринчи сезонунан эле $17,000 салыныптыр бул 20 сотикка теплица курганга акчасы, вложениясы. Анан кийин биринчи сезонунан эле актап чыгарып, анын үстүнө да прибыльга чыккан, Ооба. Бул нерсе аябай кызык, дыйкандарга ушул нерсе важный да. Качан ошо өзүмдүн вложениямды, өзүмдүн салымымды качан актайм, качан өзүм акчаны чыгарам деген суроого туулуп атса, ошондо биринчи сезондо эле чыгарат экен. Бир айта кетсем, ооба, теплицаны жакшы караса, жакшы салса, ошол койгон акчасын 3-4 айдан кийин эле уже чыгарып баштайт. 3-4 ай максимум кетет да. Потому что бир сезон где-то 4 ай болот. 4-5 ай болот. 5 ай болот. 5 айда өзүнүн акчасын актайт деп айта алабыз азыр. Мага бул эме кызык да. Эми мурун теплица салгандар деп угуп калчумун да. Теплица сабагандар болгон. Ушундай силерге окшогон теплица салып берип, андан тышкары консультациясы менен момундай сопровождение кылган фирмалар болду беле? Жок, дагы боло элек. Кыргызстан боюнча боло элек, ооба. Либо салып беришет да. В основном мурун биз келгенде, бул рынокко, тепличный рынокко киргенде, теплицалардын баалары $40-50 болчу квадрат метри. Бүт эле теплица азыркы Бишкекте болгон теплицалар мурунку 5-6 жыл мурун салынган теплицалардын квадрат метри $40-50 салынган. Это специалисттер тоже за границы келип салышкан болчу да, это обычные теплицы. Тоже гидропоника эмес, обычный эле теплицалар ушундай кымбат алышчу. Анан биз келдик, ошондо эле башында биз салып баштаганда $6 түшүп калчу квадрат метри. Ошентип анан баары кетишти да бул жактан, Кыргызстандан. Арзан болуп, конкуренция болуп кетти. Конкуренция болуп кетти ошол убакта. Бирок ошол эле учурда баягы арзандын иши арзан деп коет го, андай эмес, арзан эмес, сапаттуу кыласыңар. Ооба, бизде 5 жылдан бери турган теплицалар тоже көлдө, Южный берегте 5 жылдан бери турат, пленкасы да турат, темирлери да турат, шамал деле ушундай гарантиясы бар бул теплицалардын. Пленканын гарантиясы точно 5 жыл болот. Значит, арзан болсо деле сапаты жакшы деп айтсаңар болот. 5 жыл турса сапаты жакшы да. Аякта 10 сезон болот беле? Ооба. Демек, эң биринчи фирма силер экенсиңер, салып берип, андан түшүм алып, сатканга чейин ушинтип сопровождение кылып турат экен да? Ооба. Биздин жумушубуз бул жакта бир жумада бир келип, удобрениясын туура жазып берип, дарысын качан чачат, кайсы убакта чачат, эмне жумуш кылат, качан байлайт, ошонун баарын айтып берүү биздин жумушубуз буларга. Анткени теплицага биринчи жолу кирген киши эчтеке билбейт. Качан эгет, кантип эгет, эмне дары берет, ошолордун баарына биз жардамдашып турабыз. Жакшы. Аябай жакшы. Кубандырат негизи. Анын үстүнө дагы ушу 5 жыл бою өзүңөр изилдеп келген экенсиңер. Значит, жакшы натыйжаларга жетип атасыңар да. Жүргүлө эми азыр 3-чү теплица баралы. Дядя Виталий, 27 тысяч получается за 1,5 килограмма. Хотите
3 килограмма заказываете. Закажу я завтра. Алтакор уже таксисту передали. Сейчас наш водитель должен забрать его, как я поняла. Ну, он уже выехал в пути. Вам больше Алтакор не понадобится, дай бог. Через полчаса отвечу насчет МИПАМа, ну, 27 тысяч, 1,5 килограмма. Все. Жазылып атты. Биз азыр 3-чү теплицага келип атабыз. Бул жерде да быйыл салынган теплица экен. Бул да 20 соток экен. Буга чейин бадыраң эгилген, быйыл болсо кайра помидор. То есть биринчи сезон бадыраң, экинчи сезон помидор болот. Айзада, мен бир суроом бар да. Азыр силер телефон менен сүйлөшүп консультация берип атпайсыңар WhatsApp аркылуучу. Силерде азыркы учурда канча кардарыңар бар мындай обслуживать этип аткан, активный иштеп аткандар? Биз ошо сопровождение менен азыр 30дан кичине ашык дыйкандар менен иштешебиз теплица боюнча. Ошол постоянно на связи, потому что ар бир жаңы теплицага кирген кишилерде муну кыла беремби, кайсын дарын чача беремби деп сурай беришет. Канча дозада, канча дозада, канча килограмм барын биз жазып беребиз. Жума сайын теплицаны контролго келебиз биз бул жакта. Анан саат убактарын сурайт, кайсы убакта бул кайсылдары эле мен таппай атам депчи. Ошолордун баарына жооп бергенге даярбыз. Ошондо бир жумасына бир келип кетип атсаңар, анан кийин постоянно ошентип WhatsApp аркылуу на связи экенсиңер, э? Ооба. Күндүз мындай любой убакта видео вызов менен, силер жардам берип турат экенсиңер да, э? Ооба, эми азыркы заманда WhatsApp аркылуу, интернет аркылуу көп иш бүтүрсө болот да. Ошондо 30тан ашык кардарды азыркы учурда консультация телеп атасыңар, э? Канчасы ийгиликке жетти, канчасы жаңы баштап атат? Жаңы баштагандардан 2-3, калгандары менен көбү менен уже 5 жылдай болду. 5 жылда иштеп атасыңар. Иштеп атабыз, ооба. Жаңы баштаган 2-3 эле экен да. 2-3, ну, имеется в виду ушул сезон менен иштегендер 2-3 эле, калгандардын баары менен вот 5 жыл, 2 жыл, 3 сезон болду, ушундай иштеп атабыз. Бир кардарыңар менен барып маек куруп, суроо берип алсак болобу? Болот, ооба. Болот, бир күнү ошондо сүйлөшүп көрөлү. Кайсы ким уруксат берет, теплицасын тарттырып, ичинен көрсөтүп берип, анча-мынча нерселерин, Бирок азыр спрос кандай болот? Силерге мынтип чалып сурап атышабы элдер? Чалып сурашат, ооба. Мен мурун айтып кеткендей эле, азыр теплица менен, дыйканчылык менен кызыккан кишилер абдан көп болду. Азыр көп эле чалып сурап атат. Чалар менен маалымат алгысы келет, ооба. Чалар менен эле самый 2-3 актуальный, самый ходовой вопростор кайсылар болот? Канча сом? Бадат менен канча сом? Силер өзүңөр куруп бересиңерби? Же башкалар да курушабы? Башка бригада барбы? Же өзүбүз деле силер айткан боюнча курсак болобу? Анан мен кантип помидор эксем же бадыраң эксем, мен аны кантип карайм, мен билбейм деген суроолор менен да. Анан банкрот болбоймбу деген суроолор. Эң көп суроолор ушулар. Мен мындай угушум боюнча помидор мындай бадыраң, анан помидор болот го, основной культура. Ошо бадыраңдан коркунуч жок дейт, прибыльга чыкса болот дейт. А помидордон күйүп кетсе болот деген сөздөр болуп калат да. Ошого эмне дей аласың? Помидорду өстүргөндө муну билген адис керек. Помидорду өстүрүш үчүн айтып аткандай эле поледан эгип койдуң, бир бактан, бир кустан 1 килограмм саттың, банкрот эмессиң. Бул теплицанын жумушу андай эмес да. Плюска чыккың келсе, эң аз 4,5 килограмм сатыш керек ар бир помидордон. Ошон үчүн бул помидордун адиси аз Кыргызстанда. Эч ким деле билбейт деп айта алам да. Негизи ошон үчүн баары коркушат. Бадыраң өсө берет, бирок бадыраңдын дагы, например, азыр базарга өткөргөндө билбеген адам өстүргөн бадыраң менен билген адам өстүргөн бадыраңдын баасынан 5-6 сом айырма болот. Качествосунан. Например, бадыраңга туура эмес дары берсең, туура эмес удобрение берсең, ичи бош калып калат. Же шишип кетет, же узун болбой калат. Обычный бадыраңдардай болупчу. Но бирок бадыраң сатыла берет. А помидордо андай жок. Өспөй калат, бүттү, ошо бойдон банкрот болуп калат кишилер. Адис талап кылат. Адис керек, ооба. Бадыраңга көп адис мындай үстүртөн билим алып өстүрсө болуп, ошон үчүн күйбөйт экен да. Ооба.
баа жагынан булардын баалары кантип балансировать этилип турат? Бадыраңдыкын кышында абдан кымбат болот. Бадыраңдык. Быйыл 340 сомго чыкты оптом. Кышындабы? Кышында. Помидордуку деген баасы стабильныйраак болот. Бадыраңга караганда. Например, бадыраңды жайында эксең 5-6 сом, 3 сомго чейин түшүп кетет баасы. Ошондой разница болот э? Ошондой. Бул помидордуку стабильный баасы болот. Например, бир сезондо 1 килограмм помидордун баасы $1 деп орто эсеп менен айта алабыз. 100 сомго да сатат, 50 сомго да сатат. Бирок средний 80 сом, 70 сомдун ортосунда болот баасы. Ошонусу жакшы помидордун. Бадыраңдыкы мисалы үчүн сезон болуп атканда аябай көп түшүп аткан кезде аябай эле бадыраңдыкы түшүп кетсе. 3 сом, 5 сом даже албай коет ки базардагы. Помидордук түшпөйт. Помидордук кандай түшпөйт. Мындай Бишкекте, Кыргызстанда болгон эмес андай. Ооба, аныкы стабильно болот. Ну, поляныкы, конечно, түшөт. Поляныкы 5 сом, 10 сомго чейин түшөт. Бирок теплицаныкы бааланат Кыргызстанда. Потому что качествосы жакшы болот да. Например, поле биз муну августтун 15-inde чыгардык помидорду. Поле 10 сомдон алып атат. Бул тепличныйдыкы былтыр, например, 55 сомдон астынан берген жокпуз биз. Ошондой разница болот. Главное, помидордо качество керек. Помидордун сапаты болсо, любой помидорду кымбат алышат. Теплицаныкы болсун, например, качествосы жок өстүрсө, ал деле поляныкындай кете берет аралашып. Аны не докажешь элдерге. Базарда алган, обычный потребительдерге бул точно теплицаныкы депчи. Качествосунан көрүнүп турат. Келе кичине мындай ары өтүп, могу бияктын сорту боюнча өткөн чыгарыштарда айтып айткансыңар, э? Ооба, бул Ашкар деген сорт, турецкий сорт. F1, анан жарымы розовый, бул теплицаныкы. 3 теплицанын бүт эле азыркы эккен сорттордун баары жарымы розовый, жарымы кызыл болуп кетип атат. Бир гана жалаң кызыл болбойбу? Болот. Көп эле теплицалар бир гана кызыл эккисе, но уже по желанию да кетет. Дыйкандар өзүлөрү кандай кааласа. Бул бактар. Бул бактар менен биз суу беребиз. Бочкабы экөөнү аралаштырып, анан суу кетет. Капельный тамчылатуу сугарма менен силер удобрение бакка аралаштырып, эметип кошосуңар да, э? Ооба, ошонун бүт инструкциясын баарын түшүндүрөсүңөр, кандай кылыш керек. Түшүндүрүп беребиз. Көлдүн север жагы да балыкчы, туурабы? Ооба. Чолпон ата север жагы болуп эсептелинет. Биякта жер, почва, таштак да. Ооба. Ушул маселеси кандай чечилип атат ушу жер менен? Кандай кылып атасыңар? Жерди биз ак топурак, кара топурак алып келип, аралаштырып, анан эгип атабыз бул жакка. Өзүнчө бул жерге өзүнчө жерди жай даярдап туруп, өзүнчө топурак алып келип коюп атасыңар, э? Өзү тереңдикте, өзүнүн тереңдиги болот, өзүнүн тереңдиги менен, э? Канча аябай көп расход кылабы ушул нерсе? Билбейм, мен бул дыйкандар айткан боюнча, где-то бир фура 3-5 миң сом тегереги деп айтышты да. Бир фура, э? Ооба. Бияка канча? Бир хова деди. Бир хова. Ооба. Бир хова деген эмне деген түшүнүк билдирет? Хова деген бир машина бар турбайбы, КамАЗдан да чоң. Эмеси, эмне эле, объему, топурактын объему бир КамАЗдан да чоң экен. Где-то бир 10-15 хова кетти. Площадька жараша болот. 20 сотокко 15 хова кетти. Ооба. Ошентип жада калса, жер таштак болсо, атайын жер алып келет экен, хова менен. Бирөөсү бир где-то 5 миң тегереги, э? Ооба. Ошентип да чечилет экен маселе. Эми ушу жер жараксыз деп айтылат да, бияк таштак болгон үчүн. Могу гидропоника боюнча бир кеп кылбайлыбы? Гидропоника боюнча бир маалымат бербейсиңерби? Гидропониканы бул балыкчыга буюрса, бул жылы салганга аракет кылып атабыз, азыр сүйлөшүп атканбыз да. Гидропониканы биз клубника өстүрөбүз гидропоникада, кышында. Кышында мөмөсүн берип баштаганда, бул конкуренциясы жок убакытта, азыркы учурда Кыргызстан, Казакстан, Россия боюнча экспортко да в любое время кете берет. Азыр в основном поляна экспорт кылып атпайбы? А бул Кыргызстанда өзү клубника жетишпейт. Өзүбүздүн рынокко. Плюс Казакстанга да жетишпейт, казактар да көп алышат, көп сурашат клубниканы, и плюс Россия. Баасы да жакшы болот. Например, средняя цена биз ноябрдан баштап сатып баштап
май апрелдин аягына чейин сатканда где-то средняя цена 1000-1200 сом тегереги болот килограммы. Дыйкандарга математикасын туура келтириш үчүн келе бир канча 20 сотокты мисал ала алчы гидропониканы. 20 соток гидропоника клубника менен канча расход болот, анан канча прибыль болот? Бул теплицага гидропониканы обычный бул теплицага $7-10 кетет азыр. Гидропоникага $25 тегерегинде кетет квадрат метрине. Кымбатыраак экен. Кымбатыраак Бирок болот. клубниканын Тоже стоит да? Өзүн бир сезондо актайт. Бир сезондо актайт. Еще плюс үстүнө плюска кетишет клубника менен. Квадратный метр $25 болсо, убактысы канча убакыт актап атат? Бир сезон дебейин, ошондо бир сезон негизи клубникада 1 жыл болот. Бир сезон, 1 жыл эле 1 сезон. 1 сезон ошондо 1 жылда өзүн актайт теплица, плюс үстүнө плюска чыгат. 1 жылдын ичинде эле. Ооба. Мисал үчүн кайсы малдан кайсы малга чейин расход болуп атат, кайсы малдан уже прибыль чыгат? Например, салып баштасак азыр июнь деп айтайын, июль деп айтайын, июльда баштаса теплицаны салып, августтун ортосунда бүтүрөт теплицаны. 2 айдын ичинде деп калды. 2 айдын ичинде бүтүрөт. Анан августта эле көчөт эгип кайра. Декабрда сатып баштайт. Декабрда сатып баштайт. 1000 сомдон килограммы, 500 сомдон 1000 сомдон. Негизи быйыл кышында 2000 сомдон сатылды килограммы. Тем более экспортко болсо вообще эле беспроигрышный вариант экен да? Ооба. Клубникага спрос болот да. Конкуренция жок азыркы учурда клубникага. Клубника менен ушу гидропоника менен иштеген кардарлар көппү азыркы учурда? Бар. Кардарлар бар. Кардарлар бар, Ооба. Аны деген мен эккенден кийин 1 айдын ичинде эгилет клубника. Ошол убакта мен сизди чакырып көрсөтөм клубника теплицасына. Мына гидропоника боюнча суроолоруңар болсо, урматтуу дыйкандар, Кулпунай тууралуу гидропоника менен теплицанын ичинде гидропоника менен өстүрө турган технологиясы боюнча суроолоруңар болсо, азыр бергиле. Ушул комментарийге эмки чыгарылыштарда 1,5 ай дедиңер, 1,5 айдан кийин Кудай буйрса ошо гидропоника боюнча маалымат бере баштайбыз. Балыкчы шаарында көлдүн мынакей трассанын бияк бетинде эле отурабыз. Бул жерде өзүңүздөр көрүп атасыздар. Таштак жер. Бул эми жарабайт да, бул жерге бир нерсе өстүргөндө болбойт мынакей. Монда бактар эле өсөт экен, анан анча-мынча өсүмдүк бир нерсе өстүрүш болбойт. Ошого карабастан мынакей ушинтип ар жака теплица куруп, ичинде жерин жарактуу кылып, атайын жерин ташып келип, ушундай культура өстүрүп, ушундай прибыль көрүп атышат. Болбосо бул жер эмне эчтекеге жарабайт болчу да өстүргөнгө. Ошентип акырдан теплица бизнеси өнүгүп атат деп, акырында биринчи кадамдар болуп атат деп ойлойм. Кубандырат. Биягынан карасак, мындай мурун биякта бактар жулуп койгон окшойт. Андан соң мынакей урматтуу көрүүчүлөр, биздин Кыргызстандын бермети болгон ысык көлүбүз көрүнүп атабы? Көрүнүп атса керек, мындай көк болуп турат. Ар жакта көл. Теплицаларды тарттык, Айзада эми сүйлөштүк, силерге кызыктуу маалымат бердик деп ойлойм. Анан ушул теплицалардан алыс эмес эле, ушу жолдон, ушу трассадан бер жака өткөндө эле мынакей балыкчынын бир пляжына келип отурабыз. Бир Бишкекке кетип баратып кирегеттик. Урматтуу көрүүчүлөр, силер ушул AgriLife KG YouTube каналына катталыңыздар, суроолорду комментарийлерге ар бир видеого жазыңыздар. Анткени бул каналда негизи айыл чарба өнүгүү максатында, Кыргызстандын ичинде ошо айыл чарбанын өнүгүү максатында жаралган да, дыйкандарга жардам болсун деп. Анан биз ушу сиздер менен биз өзүбүз эле темаларды даярдай беребиз, бирок ошо силерге керектүү нерселерди дагы даярдаганга даярбыз. Ошондуктан
комментарийлерге сөзсүз түрдө жазгыла өзүңөрдүн сураныштарыңарды, кайсы кандай темаларга видеолор жасашыбыз керек. Ошо силердин дагы ой пикирлериңер бизге аябай маанилүү. Ошондуктан жазыңыздар. Анан катталып дайыма биздин видеолорду көрүп туруңуздар.